Баштап баягы жол эрежесин одоно бузган айдоочуга дейбизби, баягы жол эрежесин билбеген айдоочуга убактылуу баягы айдоочулук көлүгүн ажыратуу боюнча. Анан ошол боюнча сиздерге баягы келип кененирээк маалымат берейин деп чечтик. Кандай учурда азыркы тапта ажыратылат, азыркы тапта межбет комиссия иштеп атат. Ушул багытта Минцифровизация УНА мекемесинен жана башка мекемелерден азыр иштеп атат, иш алып барып атат. Анан сиздер да элдерге мындай туура маалымат жеткириңиздер. Өзүңүздөр да туура жеткириңиздер. Бул мындай жөн эле кетип бараткан айдоочудан алынбайт. Сиз мыйзамды буспасаңыз, жакшы айдасаңыз, сизге эч кандай бир сынак албайбыз сиздер. Бул жана мыйзамды одоно бузган айдоочулар бар. Баягы мыйзамга баш ийбеген айдоочулар. Ошолордон баягы бузуп атса, эрежеден так сактабай атса, ошолордон алабыз. Ошолор анан өзүңүздөр көрүп тургандай, баягы элдерден да сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Сурамжылоо жүргүзгөн учурларда айдоочулар баягы элементарный главная дорога, уступи дороганы билбей атат. Өзүңүздөр көрүп атсыздар, парковка, стоянка, парковканы билбей атат. Жуп сан менен токтоо, баягы таксан менен токтоо, аны билбей атат. Көрүп атсыздар, Ошондуктан бул бирден бир багыт, президенттин бирден бир багыты ошол жол кырсыктарын азайтуу. Анткени адамдын өмүрү 1 сом эмес, 1000 сом эмес, миллион сом эмес, миллиард сом эмес. Адамдын өмүрү бул баа жеткис. Если сиз кандайдыр бир башка күчтөр эми баягы бюджетти толтуруу или дагы бир нерсе десе жаңылышат. Анткени эсил кааласа бюджетти толтура турган болсо, штрафтардын бааларын өстүрүп коймок. А бул жерде элди баягы кайталасын деп атат. Жол эрежени билген адам гана жолдо жүрсүн деп атат. Если жол эрежесин билбесеңиз, сиз негизги жолдо кетип баратсаңыз өзүңүзчө, ана тиги айдоочу, билбеген айдоочу келип туруп ошол жерден чыгып туруп сиздин машинаңызды сүзүп салса, ошол жерде сиздин бир тууганыңыз болсо, жеке өзүңүз боло турган болсоңуз, кандай акыбалда өзүңүз каласыз? Айтасыз да, караса болот эле го ушуларды депчи. ГАИ кызматкерлер кайсыл жерде жүрөт деп турупчу. Ошондой акыбалда калсабыз. Ошондуктан урматтуу айдоочулар, бардыгыбыз ошо жол кырсыктарды азайтыш үчүн өзүбүздүн салымыбызды кошойлу. Кантип салымыбызды кошобуз десеңиз, сиз мына жол эрежесин так сактасаңыз, ошол бирөө жол эрежесин туура эмес айдап баратса, ошол адамга туура үгүт насаат ишин жүргүзсөңүз, ай бул жерде мындай болот, балам или иним кел могу жол эрежесин карап ал десеңиз, ал киши карап алса, үйрөнүп алса, ошентип отуруп биз жол кырсыктарын азайтабыз. Ошондой эле ошол жол эрежесин так билсеңиздер да бир нерсе бар. Баягы элементарный режим труда отдыха. Ошондой эле УНАнын техникалык абалы, ошону да жакшылап караш керекпиз. Ошол себептерден да жол кырсыктар болот. Анан бир нерсени сиздер балким сурооңуздар пайда болот. Биз кайсыл менен даярданабыз? Эмне менен даярданабыз? Бир сурооңуздар барбы дегенде мына элементарно ушул баягы жол эрежеси. Болду. Жол эрежесин окусаңыздар да жаңылышпайсыз. Балким бирөөңүздөр айтасыздар, ой мен деген 30 жыл мурун, ой бир 40 жыл мурун окудум эле деп. Кече биз Баткенден 66-жылы окуган айдоочу менен жолуктук, аксакал адам менен. Жаңылышпай айтып берип атат. 66-жылы бүткөн экен Ошо жөн эле айтып бербестен, ошол жол белгини түшүндүрүп берип атат бизге. Түшүндүрүп берип атат. Элестетсеңиз 66-жылы бүткөн айдоочу. Мына көрүп атсыздарбы? Ошондуктан урматтуу айдоочулар, кайталап турайлы. Бүгүн эртең эмес. Биз ошо 1-сентябрдан баштап, 1-сентябрдан да баягы мыйзамды одоно бузган айдоочулар, жөн эле эмес, жөн эле кетип баратсаңыз эле ГАИ кызматкери токтотуп эле сизден баягы сынак алып, дагы бир эмес. Бул деген баягы биздин эң биринчи максат, урматтуу айдоочулар, ошо түшүндүрүү ишин жүргүзүү. Ошондой эле бардыгыбыз түшүндүрүү ишин жүргүзөлү, бардыгыбыз ошо жол кырсыктарды азайтыш үчүн урматтуу айдоочулар өзүбүздүн баягы салымыбызды кошойлу, Ана мен сіздерге баягы интернет айдынында деле көрүп атсаңыз керек,
Unalgı sınalgılardan деле көрүп атсаңыздар керек. Мен сиздерге бир жол белгилерди көрсөтүп кетейин, Ошол жол белгилерди бир карап, жооп берип коюңуздар, Кандай дейсиздер? Бул кайсы жол белги? Светофор. Светофор. Бул эмне? Уступительный, предупреждающий. То есть Ушул белгилер деле булчу. с 40-тан ашпаш керек ограничение. Ограничение. Бул жол белгичи. Выезд запрещен. Кирүүгө тыюу салынат, Бул жол белгичи. Обгон запрещен. Обгон запрещен, да? Туура айтып атсыздар. Бул жол белгичи. Бул остановка запрещен. Бул жол белги. Движение прямо и направо. Оңго жана солго. Бул жол бергичи мына сиздерде да. Именно ошол маршруттук каттама айдап жүргөн автоунааларда да. Бул көбүнчө шаарда, шаарда белгиленет, ошо сиздерге берилүүчү ошо баягы Карама-каршы автобус келет. Односторонний жолдо берилүүчү баягы мүмкүнчүлүк берилген, Сиздерде көп учурда бул жергиличи. Бул эки полоса солго баягы полоса ачылып атат. Начало полосы. Начало сол ачылып Жолдо атат. кетип баратып, жолдун башталышы. Мына көрдүңүздөргө кыйын эмес. Биз деген бир кайсы бир баягы кайсы бир жерлерден жол белгилерди алып келген жокпуз. Мисалы Россияда трамвайный линия или дагы бир жерде эстакадный мосттор дагы бир. Ошо Кыргызстанда жалпы баягы колдонуп жүргөн жол белгилер. Мына мурунку талдоолорго биз келе турган болсок, мурунку талдоолордо бизде жол эрежеси баягы жолдун жамандыгынан бузулуп жүрсө, азыркы учурда жолдун жакшылыгынан баягы жол эрежеси сакталбай атат. Жол эрежесин мына ойлойсуздар, жол эрежесин сактабай жүрсөңүздөр, кылмыш жоопкерчилигине да тартылып каласыздар. Мен азыр тууралап түшүндүрүп берейин. Эгерде элди салып баратып жол кырсыкка учурап, ошол жол кырсыкта адам өмүрү менен коштолгон жол кырсык боло турган болсо, ошонун ичинде сиз себепкер боло турган болсоңуз, сиз кылмыш жоопкерчилигине да тартылып каласыз. Көрдүңүзбү? Ошондуктан урматтуу айдоочулар, мындай жол эрежесин так сактайлы, шашпай айдайлы. Болду. Башка маселе жок. Ошо ичинде канча адам отурса, ошончо адамга сиздер аманат бар. Аманатка эч качан кыянаттык кылбаңыздар.